Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан онлайн сабак аркылуу жолугушуп жатканымдан кубанычтамын. Силер менен бүгүнкү жалпы республикалык тестилөөдө чыгышы мүмкүн болгон темалардан бири сандардын тамыры деген тема боюнча сабагыбызды улантабыз. Биз бул темада эсте өтө турган болсок, бул темада кыскача биз англис тилинде roots темасы менен кошо өткөн болчубуз. Биринчи, бул тема жөнүндө кыскача маалымат берип өтө турган болсок, биринчи бул темаларда бизге берилген тамыр деп айтылат. Бул тамырда өзүңөр көргөндөй тамырдын даражасы деп берилген жер, биз муну индекс деп дагы көргөнбүз. Тамырдын даражасы бул жерде берилет. Точка менен кызыл менен белгиленген жерде. Албетте, квадраттык тамырларда биз бул жакта эки жазылбайт, же болбосо анын даражасы квадраттык тамырларда анын даражасы жазылбайт. Жана квадраттык тамырдын ичинде өзүңөр көргөндөй x квадрат деген бир сан бар. X квадрат квадраттык тамырдан сыртка чыгып жатканда ар дайым муну эскерип өтүшүбүз керек. Ар дайым кандай модуль менен кошо чыгат. Модуль деген биз муну абсолют value, англис тилинде absolute value деп көргөн болчубуз. Андан сырткары калгандарда болсо башка модулден сырткары калган нерселерди калгандарда бул жакта өзүңөр көргөндөй биздин даража же болбосо квадраттык тамырдын ичиндеги даража өзүңөр квадраттык тамырдын ичинен чыккан бир сан сыртка чыгып жатканда модуль менен кошо чыгат. Албетте бул эмне дегени квадраттык тамырдын ичинен чыккан ар кандай сан сыртка оң сан болуп чыгат. Квадраттык тамырдын ичинен эч качан терс сан чыкпайт деп айта алышыбыз мүмкүн. Андан сырткары бул жакта өзүңөр көргөндөй башка бир ыкмаларды эстеп өтүп кете турган болсок, тамырлардын даражалары бирдей болсо, өзүңөр көргөндөй квадраттык тамырдын ичинде А көбөйтүлгөн, квадраттык тамырдын ичинде Б, А көбөйтүлгөн Б. Булардын тамырлардын даражалары бирдей. Өзүңөр көргөндөй, бул даражасы жазылбаганга караганда 2, ал эми Б'нын даражасы да бул жакта жазылбаганга 2. Булардын даражасы да бирдей болсо, анда мен жана бул эки квадраттык тамырдын арасында, же болбосо эки тамырдын арасында көбөйтүү амалы болсо, анда мен булардын даражасы бирдей болгон үчүн бир тамырдын ичине жазып алышым мүмкүн. Тамырдын ичинде А көбөйтүлгөн Б түрүндө. Биз көбүнчө жалпы республикалык тестилөөдө тушуубузга чыгышы мүмкүн болгон суроолордун бири. Андан сырткары башка бир суроолордон кандай суроолор чыгышы мүмкүн? Бизге бул жерде берилген бул типтеги суроолор чыгышы мүмкүн. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта тамырдын ичинде А плюс 2 көбөйтүлгөн тамыр Б. Булар өзүңөр көргөндөй квадраттык тамырлар. Булардан сыртка чыгып жатканда мен бул жакта Б өзүңөр көргөндөй m көбөйтүлгөн n түрүндө берилген, ал эми А болсо m кошулган m. Өзүңөр көргөндөй Анын биринчи саны менен Б'нын биринчи саны бирдей, ал эми Анын экинчи саны менен Б'нын экинчи саны да бирдей. Жана бул жакта бир гана А менен Б'ны өзгөчөлөнтүп турган булардын m менен n'нин арасындагы амалдар. A'да m кошулган n же болбосо m плюс n, ал эми B'да болсо m көбөйтүлгөн n түрүндө берилип өтүлгөн. Албетте биз буларды бул түрдө жазып алышыбыз үчүн биринчи мен B'ны өзүңөр көргөндөй m көбөйтүлгөн n түрүндө жазып алдым. Ал эми Аны болсо m плюс n түрүндө жазып алдым. Өзүңөр биринчи сандарыбыз окшош m, экинчи сандарыбыз да окшош. Бир гана айырмаланып турган алардын арасындагы амалдар. Анда эмесе мен бул санды сыртка тамыр m плюс тамыр n түрүндө жазып көрсөтө алышым мүмкүн. Бул жактагы бул плюс же болбосо кошуу амалы тамырдын ичиндеги кошуу менен өзгөрөт. Мисалы үчүн бул жакта тамырдын ичинде минус деп берилген болсо, А минус 2 көбөйтүлгөн тамыр Б деп берилген болсо, анда сыртка чыкканда да тамыр m көбөйтүлгөн тамыр n деп көрсөтүлүшү да мүмкүн. Биз бираздан бул темалар жөнүндө 1, 2, биринчи жана экинчи мисал боюнча же болбосо көрсөтүлгөн жол боюнча көп деле түшүнүксүз жер болбосо керек, бирок биз көбүнчө 3-чү жана 4-чү көрсөтүлгөн ыкмалар боюнча кээде түшүнүүдө проблемалар болушу мүмкүн. Булар жөнүндө биз силер менен бираздан да кошумча мисалдар аркылуу буларды
тактап токтоп өтүп кеткенге аракет кылабыз. Андан сырткары бизге берилген көбүнчө тамырлар менен байланышканда мага мисал үчүн А бөлүнгөн тамырдын ичинде Б деген бир сан берилген болсо, бул жакта өзүңөр көргөндөй рационалдык түрдө берилген туюнтма, бул туюнтмада бөлүмдү карай турган болсок тамыр Б. Биз көбүнчө бөлүмдү ар дайым кандай десек тамыр түрүндө көргүбүз келбейт. Же болбосо математикада көрсөтүлүп жатканда көбүнчө тамырлар бөлүмдө калуусун каалайбыз. Ошол себептен биз бул жакта бөлүмдөгү тамырды жок кылып алуу үчүн сырт жагында же болбосо алымдыда, бөлүмдүда тамыр Б же болбосо бөлүмдөй бирдей бөлүм менен көбөйтүп алышыбыз керек. Анда эмесе А көбөйтүлгөн тамыр Б бөлүнгөн тамыр Б менен тамыр Б'ни көбөйтүп турган болсом, өзүңөр бул жакта экинчи ыкманы колдоном. Себеби булардын да өзүңөр көргөндөй даражалары бирдей, экөө тең квадраттык тамыр. Анда эмесе квадрат тамыр бири менен көбөйткөнүндө Б көбөйтүлгөн Б квадрат болот. Ал эми Б квадрат тамырдан сыртка чыкканда өзүңөр көргөндөй А көбөйтүлгөн тамыр Б жогорусу же болбосо алымы, ал эми бөлүм болсо Б квадрат тамырдан сыртка чыкканда Б болуп чыгат. Өзүңөр көргөндөй бул жакта бөлүмдө тамыр калган жок. Жөн гана бир тамганын өзү калды. Андан сырткары башка кандай ыкмалар болушу мүмкүн? Бул жакта өзүңөр көргөндөй бөлүмдө бир гана сан бар эле. Ал эми биз муну бөлүмдө бир гана сан эмес башка бир туюнтма болуп калса кандай чыгарышыбыз мүмкүн? Мисал үчүн А бөлүнгөн тамыр Б минус С деген бир сан берилген болсо биз муну кандай чечип алышыбыз мүмкүн? Же болбосо бул жакта өзүңөр көргөндөй тамырда минус тамыр Б деген же болбосо бөлүмдө тамыр Б деген туюнтма турат. Биз муну кандай жок кылып алышыбыз мүмкүн? Албетте бул жакта биринчи мисалдан өзгөчөлөнүп, бул жакта бир туюнтма берилген тамыр Б минус С деп. Муну жок кылып алуу үчүн мунун оңой жолу биринчи бизге берилген бөлүмдөгү сандарды ошол эле бойдон жазып алабыз. Тамыр Б жана Сны бир гана бул жакта өзгөргөн нерсе плюс болот. Минус болсо плюс, плюс болсо минус деп өзгөртүп алышыбыз мүмкүн. Анда эмесе алымда ошол эле сан менен көбөйтүп алабыз. Буларды көбөйтүп алганыбызда өзүңөр көргөндөй А көбөйтүлгөн кашанын ичинде тамыр Б плюс С бөлүнгөн. Ал эми тамыр Б минус С көбөйтүлгөн тамыр Б плюс Сны көбөйтүп алганыбызда буларды оңой жолу биринчи сандардын квадраты минус экинчи сандардын квадраты деп жаза алсак болот. Биринчи сандардын квадраты тамыр Б менен тамыр Б'ны көбөйтүп турган болсок, же болбосо тамыр Б'нын квадраты эмне болот? Окшош сандар болгон үчүн Б гана болуп чыгат. Ал эми экинчи саны минус экинчи сандын квадраты, экинчи сандын квадраты С квадрат түрүндө жазып алышыбыз мүмкүн. Бизге берилген кыскача тамыр боюнча тушуубузга чыгышы мүмкүн болгон суроолорду ушул силерге биринчи бетте берилген информациялар аркылуу же болбосо маалымат аркылуу оңой гана чыгарып алышыңыздар мүмкүн. Каалагандар болсо доскадагы жазууларды дептериңизге жаза алсаңыздар болот. 1 мүнөттүк убакыт берейин. Андан кийин силер менен сабагыбыздын биринчи бөлүгүн же болбосо биринчи бөлүгүндөгү биринчи суроону чыгарганга баштайлы. Доскада жазууну жазып алган болсоңуздар, анда силер менен бүгүнкү сабагыбыздын биринчи суроосун чыгарганга баштайлы. Сабагыбыздын биринчи суроосу төмөндөгүдөй. Өзүңөр көргөндөй, тамырдын даражасы, биринчи тамырдын даражасы 4, ал эми экинчи тамырдын даражасы 3. Жана минус 2-нин 4-үнчү даражасы дагы 4-үнчү даражадагы тамыр минус куб тамырдын ичине минус 8. Албетте мунун жообу кандай чыгат? Биз көбүнчө бул жерде ката кылабыз. Ошол себептен бизге жөнөкөй жана оңой көрүнгөн суроо, бирок мунун жоопторунда биз көпчүлүк
ката жооп берип калабыз. Ушул себептен биринчи суроо деп бул суроону тандап алдым. Силерге да бир аз да убакыт берейин. Бул суроону чыгарып көрсөңүздөр. Жообу кандай болот? Албетте жоопторун Turgon программасы аркылуу жазып жөндөштүрсөңүздөр болот деп айткан безгин өзүмдө гана. Жалал Абад кыздар лицейинен биринчи жообубуз келди. 4 деп, албетте, алдын айткан жообу туура болсо керек деп ойлойм. Себеби мындан мурдагы сабактарда да активдүү катышып туура жооп берип жатышкан. Кадам жайда 4 деп жооп бериптир. Албетте биздин башка сабактарда да актив катышып жаткан Жалал Абад кыздар жана Кадам жай лицейлери да кайрадан бул сабакта да активдүү катышып жатышат. Башка лицейлерибизде албетте жооптор болсо, жоопторду бизге Turgon программасы аркылуу калтырсаңыздар болот. Бир аз да күтө турайлы. Балким башка жооп болгон лицейлер болсо, аларда же болсо бизди YouTube аркылуу көрүп жаткан лицейлер болсо, аларда бизди сурообузду чыгарып жатышкандар. Albatta sizlerge belgen 1 minutluk vakt öz ayağına жетти деп ойлойм. Анда эмесе мен бул суроону sizler менен бирге чыгарып көрүүгө аракет кылайын. Биринчи, мага берилген тамырлардан мен биринчи тамырды алып алайын. 4-нчү даражадагы тамырдын ичинде -2-нин 4-нчү даражасы. Бул суроону кандай чыгарабыз? Биринчи, биз көпчүлүк чыгарып жатканда өзүңөр көргөндөй тамырдын даражасы жуп болсо, анда ал тамырдын ичинен эч качан терс сан чыкпайт. Бул деген ал тамырдын ичинен ар дайым оң сан чыгат дегени. Өзүңөр көргөндөй бизге берилген мен алган биринчи тамырдын да даражасы 4 бул албетте жуп сан болгондуктан анда эмесе бул тамырдын ичинен эч качан кандай терс сан чыкпаш керек, же болбосо минус сан чыкпашы керек. Андан сырткары, анда эмесе биринчи кандай чыгат? -2-нин 4-нчү даражасы деп турат. Мунун ичинен биринчи сурообузда, биринчи слайдыбызда да карап өткөнүбүздө, биринчи слайдыбызда кандай болчу? Тамырдын даражасы жуп болсо, анда сыртка кандай болуп чыгат? Модулдун ичине чыгат эле алса. Анда эмесе бул жакта карагыла. -2 болчу. Анда даражасы 4 болгондуктан ал модулдун ичинде алып чыкты. -2. Албетте бул сыртка чыкканда, модулунан сыртка чыкканда -2 болуп чыгат. Анда эмесе мен биринчи бөлүкчөдөгү, же болбосо биринчи тамырдын жообун таап алдым. 2 экен. Ал эми экинчи тамырды карай турган болсом, экинчи тамыр 3-чү даражадагы тамырдын ичиндеги -8. -8. Албетте мен -8ди кандай жаза алсам болот? Барабар 3-чү даражадагы тамырдын ичинде -8ди мен -2-нин кубу деп жазып алсам болот. Анда эмесе ал эми өзүңөр көргөндөй тамырдын даражасы так сан болсо, сыртка кандай болот? Бул жакта бунун ичинде кандай болсо, ошондой чыгышы мүмкүн. Мунун ичинде мисалы үчүн оң сан болсо, оң сан, терс сан болсо, терс сан чыгышы мүмкүн. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй түздөн-түз тамыр бизге берилген тамырдын даражасы так сан болгондуктан анын ичинде -2 бар, -2 сыртка түздөн-түз чыгат. Анда эмесе мен жазып алайын. Биринчи мен мага берилген биринчи тамырдын ордуна 2-ни жазып алдым. Минус, ал эми экинчи тамырдын ордуна эмне жазам? -2 жазам. Экинчи тамырдын ордуна -2 жазып алдым. Өзүңөр көргөндөй биз көпчүлүк ушул жерде ката кылабыз. Себеби бул жакта -2 чыкты. Бул минус менен бул -2 башка минус. Биз көпчүлүк ушул жерде ката кылгандыктан жоопторубуз ката чыгып калышы мүмкүн. 2 -2 минус албетте плюс болот, +2. Барабар 4 деген жооп келип чыкты. Албетте бул сурообузга Жалал Абад кыздар лицейи жана Кадам жай лицейлери туура жооп беришти. Аларды туура жооп бергендиктерин куттуктайбыз. Жана бул сурообуздун жообун жазып алыш үчүн силерге бир аз да убакыт беребиз. Андан кийин сабагыбызды сурообуздун экинчи бөлүгү менен улантабыз. Каалагандар бул суроону жазып жатканда биз көбүнчө жалпы республикалык тест түрлөрдө тушубузга чыккан жана колонка түрүндө берилген суроолордо биринчи 30 суроонун ичинде чыккан суроо типтерин силерге тааныштырып өтүп кетсем. Бул суроо типтеринде бизде көбүнчө кандай тамырлар менен байланышкан суроолорду албетте чыгат. Мисал үчүн бизге берилген бир колонка болсо, бул биздин биринчи колонка жана бул биздин экинчи колонка.
Жана бул колонкалардын ичинде көбүнчө тамырлар менен байланышкан албетте суроолор чыгат. Биринчи колонка А колонкасы, ал эми экинчи колонка Б колонкасы. Жана бул колонкаларда мисалы үчүн бизге мындай суроо берилген болсун. Тамырдын ичинде, квадраттык тамырдын ичинде 3, ал эми экинчисинде болсо куб тамырдын ичинде мисалы үчүн 5 деген суроо. Булардын кайсынысы чоң деп берилген суроолор биздин тушубузга көп чыгат. Албетте биз бул типтеги өзүңөр көргөндөй экөө тең тамыр менен байланышкан суроолор А колонкасы чоңбу, же болбосо тамыр 3 чоңбу, же болбосо куб даражадагы тамырдын ичиндеги 5 чоңбу деген суроолор болушу мүмкүн. Албетте биз биринчи бул типтеги суроолорду чыгарып жатканыбызда биринчи биз көңүл бурушубуз керек болгон нерсе алардын даражалары. Биринчи бизге берилген А колонкасындагы тамырдын даражасы 2 жазылбаган болсо анда 2 деп алып алсак болот. Мен бул жерге жазып алайын оңойлап көрүш үчүн. Ал эми экинчи Б колонкасына берилген тамырдын даражасы 3. Анда эмесе биринчи биз бул даражаларды жалпы бөлүүчүсүн табабыз. Биринчи мунуку 2, мунуку 3 болсо, булардын жалпы бөлүүчүсү эмне болот? Албетте, же болбосо түздөн түз экөөнү көбөйтүп алсак деле болот. 2 менен 3 көбөйткөнүздө булардын жалпы бөлүүчүсү 6 экен. Анда эмесе мен биринчи колонканы алдым, тамыр 3, ал эми экинчи колонканы куб тамыр 5. Анда булардын эмне болчу? Жалпы бөлүүчүсү 6 болчу. Мен эки жакты тең анда 6-чы даражасын алып алам. Эки жактын тең 6-чы даражасын алып алдым. 6-чы даражасын алып алганда, анда эмесе мен бул суроону оңой гана чыгарып алышым мүмкүн. 6-чы даражасын алганымда бул жактан биринчи жолубуз А колонкасы 27 чыгат. Ал эми Б колонкасын текшерип көргөнүбүздө, Б колонкасында өзүңөр көргөндөй бул жакта 25 чыгат. Өзүңөр көргөндө анда эмесе кайсынысы чоң экен? Бизде 27 чоңбу же 25 чоңбу деген жооп келип чыкты. Албетте анда эмесе А колонкасы же болсо тамыр квадраттык тамырдын ичинде 3 чоң экен деп көрсөтүп алышыбыз мүмкүн бул сурообузга. Ушул сыяктуу суроолор бизде көбүнчө жалпы республикалык тестилерде көп чыгат. Албетте бул типтеги суроолорго да көңүл буруп өтсөңүздөр өзүңөргө пайдалуу болот деп ойлойм. Каалагандар болсо бул суроонун жообун жаза алсаңыздар болот. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Суроонун жообун жазган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Бул жакта өзүңөр көргөндөй тамырдын ичинде ондук бөлчөктөр бар. Бул суроо кандай чыгарылат? 1 минуттук убакыт берели, андан кийинки силер менен бирге суроону чыгарайлы. Жакшы, Жалал Абад кыздар лицейи жооп берди. Артынан эле Ош кыздар лицейи да жооп берди. Алардын жообу 1 деп келип жатат. Жакшы. Анда сырткары бизди YouTube аркылуу көрүп жаткан көрөрмандарыбыз болсо, алар үчүн бир аз да убакыт берели. Алар да бул суроону чыгарып көрүшсүн. Жакшы, азырынча бул сурообузга жооп берген
2 лицейimiz болду. Жалал Абад кыздар лицейи жана Ош кыздар лицейи. Ош кыздар лицейи да биздин сабактарыбызга активдүү катышып жаткан лицейлерибизден бири. Жакшы, бул суроодун жообун биринчи чыгара турган болсок, мен бул суроону эң оңой жолу ондук бөлчөктөрдү мен рационалдык сан түрүндө жазып алып чыгарсам, мен үчүн оңойраак болот деп ойлойм. Албетте, мен 16-ны кантип 0,16-ны кандай кылып жазылсам болот? Тамырды ачтым. Жогоруда өзүңөр көргөндөй 0дөн кийин 2 сан бар, 16. Анда эмесе 16 бөлүнгөн 100 деп жазылсам болот. Эмнеге 100? Себеби 0дөн кийин 2 сан бар. 2 сан болсо, ошончо 0 болуш керек. И кошулган тамырдын ичинде 64. 0дөн кийинки 2 санды жазып алдым. 64. Андан кийин мында бөлүнгөн 100 деп жазылсам болот. Себеби 0дөн кийинки же болбосо бүтүрдөн кийинки десек туура болот. 0дөн кийин десек балким ката болуп калышы мүмкүн. Бүтүрдөн кийин 2 сан бар. Ошол себептен 2-0 жазып алып, жазсам болот. Минус тамырдын ичинде бүтүрдөн кийинки сан 0,4. 0,4-тү мен 4-үн жазып алам. Бөлүнгөн. Андан кийин бүтүрдөн кийин 2 сан бар. Анда 2,0. Ана жанына 100 жазып алам. Жана бул жакта өзүңөр көргөндөй, мен алым жана бөлүмдөрдөгү булардын бизге берилген тамырлардын даражасы бирдей болгон үчүн алым жана бөлүмдү бөлөк-бөлөк жазып алсам болот. Тамырдын ичинде 16 бөлүнгөн тамыр 100 минус тамырдын ичинде 64 бөлүнгөн тамыр 100. Минус эмес, албетте бул жакта ката өттү. Бул жак плюс болот. Минус тамырдын ичинде 4 бөлүнгөн тамырдын ичинде 100. Барабар 16 квадрат тамырдан сыртка чыкканда албетте 4 болуп чыгат. Ал эми 100 квадрат тамырдан сыртка чыкканда 10 болуп чыгат. Плюс 64 квадраттык тамырда сыртка чыкканда 8 болуп чыгат. Бөлүнгөн 110 болуп чыгат. Минус 4 квадрат тамырдан сыртка 2 болуп чыгат. Ал эми 10 болсо, өзүңөр билгендей квадрат тамырдан сыртка 100 болсо квадрат тамырдан сыртка 10 болуп чыгат. Өзүңөр көргөндөй бизге берилген бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү бардыгы 10, 10 жана 10. Бөлүмдөрү бирдей болгондуктан мен алымдардын суммасын жазып алсам болот. 4 плюс 8 12, 12 минус 2 10 болот. Ал эми бөлүмдөр бирдей. 10 бөлүнгөн 0 барабар 1. Албетте бул суроого Жалал Абад кыздар лицейи жана Ош кыздар лицейи туура жооп беришти. Алардын туура жооп бергендиктерин куттуктайбыз. Жана бул суроону жазып алыш үчүн силерге бир аз да убакыт беребиз. Жакшы, менин оюмча Кадамжа лицейи бул суроонун жообун жазып бүткөн окшойт. Кийинки суроо үчүн даяр деген мааниде өтүр белгисин жөнөттү бизге. Макул, анда эмесе биз силер менен кийинки сурообузга карай турган болсок. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Бул суроого кошумчалап кете турган болсом, бизге берилген бул туюнтмаларды жөнөкөйлөткүлө. Кантип жөнөкөйлөтсөк болот? Кызылкыя лицейи 4√6 деп жооп бериптир. Жакшы, башка жооп болгон лицейлерибиз. Бул сурообузга биринчи болуп Кызылкыя лицейи жооп берди. Жалал Абад кыздар лицейи да Кызылкыя лицейи менен бирдей жооп берди. Жакшы, 4/6. Ош кыздар лицейи да. Жакшы, азырынча баардык лицейлер бирдей жооп берип жатышат. Албетте, менин оюмча да алардын баардыгынын жообу туура деп ойлойм. Башка Кадамжа лицейи азырынча жооп берген жок. Башка жооп болгон лицейлерибиз болсо, албетте аларды көрүп турайлы.
Kıskaça sizlerge belgen мүнөт öz ayağına жетти деп ойлойм. Анда эмесе бул суроону биринчи чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Өзүңөр көргөндөй, бул суроолордо мен биринчи ар бир тамырды өзгөчө ар бирин башка кылып көрүп чыгайм. Биринчи тамыр 24 дейт. 24'tü мен кантип жаза алсам болот? Биринчи, мен 24'tü 2ге бөлсөм 12 чыгат. 12'ni 2ге бөлсөм 6, 6'ны 2ге бөлсөм 3, ал эми 3'тү 3кө бөлсөм 1 чыгат. Анда эмесе мен тамыр 24'тün ордуна эмне жаза алсам болот экен? Тамырдын ичинде 2'nin квадраты көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 3 деп жазып алсам болот экен. Ал эми минус 54'тün ордуна эмне жазып алышым мүмкүн? 54'тü да 24 сыяктуу эле кандай? Жөнөкөйлөтүп алсам, 54'tü 2ге бөлө турган болсом 27, 27 2ге бөлүнбөйт. Анда эмесе мен onu 3кө бөлөм, 3кө бөлсөм 9, 9 3кө бөлсөм 3, 3 3кө бөлсөм 1. Анда эмесе мен 54'tü кандай жаза алсам болот? Минус 54'тün ордуна 2 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3'түн квадраты түрүндө жазып алсам болот экен. Ал эми 150'ни кантип жазсак болот? 150. 150'ni 2ге бөлүп алсак 75. 75 2ге бөлүнбөйт. Анда эмесе 2ден 1 чоң. Жөнөкөй сан 3кө бөлүп алам. 3кө бөлсөм 25, 25 5ке бөлүнөт. 5, 5'и de 5ке бөлсөм 1. Анда эмесе мен 150'нү кандай жаза алам? Тамырдын ичинде 2 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 5'тин квадраты деп жазылсам болот. Өзүңөр көргөндөй, мен мага берилген сандарды ар бирин бирден карап чыгып тамырдын ичине жазып алдым. Барабар. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй, биринчи тамырдын ичинде 2'nin квадраты көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 3. Анда эмесе бул жактан 2'nin квадраты түздөн түз эмне тамырдан сырткары чыгат. Эмне болуп чыгат анда? 2'nin квадраты сыртка 2 болуп чыгат. Ал эми тамырдын ичинде 2 көбөйтүлгөн 3, булар тамырдын ичинде калат. 2 көбөйтүлгөн 3 тамыр 6. Минус. Андан кийинки тамырды карай турган болсом, андан кийинки тамырдын ичинде 3'түн квадраты тамырдан сыртка чыгат. 3 болуп, ал эми тамырдын ичинде 2 жана 3 калат. Бул жакта 2 көбөйтүлгөн 3, 6 болуп калат. Ошолган. Кийинки тамырдын ичинде 2 көбөйтүлгөн 3, көбөйтүлгөн 5'тин квадраты. Бул жакта 5'тин квадраты сыртка чыгат. Эмне болуп? 5 болуп чыгат. Ал эми тамырдын ичинде 2 көбөйтүлгөн 3 калды. Бул да тамыр 6. Өзүңөр көргөндөй, мага берилген ар бир тамырларда бул жакта тамыр 6 жана тамыр 6 жалпы бөлүүчү болуп калды. Анда эмесе мен калганын кантип жаза алсам болот? Качан ачам? Биринчи саныбыз 2 минус 3, экинчи тамырдын алдындагы минус 3 и кошулган плюс 5. Качан жапкандан кийин тамыр 6'ны жазып алдым. Өзүңөр көргөндөй 2 минус 3 биринчи качан ичинде бүтүрүп ала турган болсок 2 минус 3 минус 1 плюс 5 4 көбөйтүлгөн тамыр 6 болуп чыкты. Албетте бул сурообузга Казылкы лицей, Жалал Абад кыздар лицейи туура жооп беришти. Ош кыздар лицейде бул сурообузга туура жооп беришкен болчу бул үч лицейибиз. Бул лицейлерибизди өзгөчө куттуктап өтөбүз. Кайрадан бул жакта силерге эскертип өтүп кете турган болсом, ар бир санды же болбосо ар бир тамырдын ичиндеги санды өзгөчө бирден карап чыктым. Жана буларды жалпы бөлүүчүлөрүн жазып алдык. Жалпы бөлүүчү өзүңөр көргөндөй тамыр 6 бардыгында. Тамыр 6'ны кашадан сырткарыга жазып алып, аны кашанын ичине болсо калган сандар жазалым. Калган сандар бул жакта 2, бул жакта минус 3, бул жакта плюс 5. Аларды кашанын ичине жазып алып, 2 минус 3 плюс 5 албетте 4кө барар, көбөйтүлгөн тамыр 6 деп жазып алдым. Бул суроонун жообу 4 көбөйтүлгөн квадраттык тамыр 6 деп белгилеп өтүп кетсек болот. Калагандар бул сурообуздун жообун жазып алса болот. Бир аздан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантсак болот. Кийинки сурообуз албетте төмөндөгүдөй. Өзүңөр кайрадан эле ондук бөлчөк түрүндө берилген суроолор жана бул суроонун жообу.
0,4 деп кызыкка лицей жооп бериптир. Биринчи болуп жакшы. Башка жооп болгон лицейлерибиз, аларды да жоон күтөйлү. Кадамда лицей Г варианты деп жооп бериптир. 1 деп. Башка бизге суроо сурагандар да бар. Жалал Абад кыздар лицейда 0,4 деген жоопту беришиптир. Жакшы, бир аз да күтүп турайлы. Жакшы, чокта кыздар YouTube'дагы онлайн сабактын ссылкасын жөнөтө аласызбы деп суранышыптыр. Чокта кыздар лицей, мен бул жакта чынын айтсам, ал ссылканы билбейт экем. Бул жакта IT айдисибиз менен байланышып көрсөңөр болот. Албетте IT айдисибиз Эдгор Рахманов блогер менен отурат. Алар менен жазып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Жана бул сурообуздун жообун силер менен биринчи чыгарганга аракет кылайлы. Албетте, өзүңөр көргөндөй, тамырдын ичинде ондук бөлчөктөр. Бул ондук бөлчөктөрдү кантип чыгарып алсак болот? Биринчи, мен мага берилген тамырдын ичинде 0,4'тү кантип жазсам болот? Биринчи тамырды жазып алдым. Үтүрдөн кийин бир гана сан 4 бөлүнгөн, анда эмесе аны 10го бөлөм. 4 бөлүнгөн 0,14'кө барабар. Минус 9 бөлүнгөн 10 плюс 2,5. 2,5'ны кандай жазсам болот? 25 бөлүнгөн 10 түрүндө жазсам болот. Бөлүнгөн тамырдын ичинде 10. Албетте, мен бул жакта бир тамырдын ичинде алым менен бөлүмдү башка-башка кылып жазып алсам болот. Алым менен бөлүмдү башка-башка кылып жазып ала турган болсом, анда өзүңөр көргөндөй тамыр 4 бөлүнгөн тамыр 10 минус тамыр 9 бөлүнгөн тамыр 10 плюс тамыр 25 бөлүнгөн тамыр 10 деп эгласым талеп. Албетте буларда бөлүнгөн тамыр 10. Өзүңөр көргөндөй, бул суроону кайрадан уланта турган болсок, жогоруда тамыр 4 сыртка эмне болуп чыгат? Тамырдан сыртка 2 болуп чыгат. Ал эми ас жакына же болсо бөлүмдө тамыр 10 бар. Ал эми кийинкиси тамыр 9 сыртка 3 болуп чыгат. Тамыр ал эми бөлүм тамыр 10. Кийинкиси кошулган 25 тамырдан 5 болуп чыгат, бөлүнгөн тамыр 10. Жана булардын бардыгында өзүңөр көргөндөй тамыр 10го бөлүнгөн. Албетте, бул жакта барабар сыйкылып бул жерге жазып алсак болот. Өзүңөр көргөндөй жогоруда алымда бардыгынын бөлүмдөрү бирдей, тамыр 10, тамыр 10, тамыр 10. Анда биз алардын алымдарын бирдей кылып жазсак болот. 2 минус 3 минус 1 минус 1 плюс 5 4. 4 бөлүнгөн тамыр 10 жана эң астындагы бөлүнгөн тамыр 10 деп жазсак болот. Албетте, бул жак тамырдын астына 1 деп жазсам да болот. Жана бул жерден өзүңөр көргөндөй, эмне рационал сандарды көбөйтүү сабагында эсте өткөрүшүбүз керек болгон биринчи сабагыбыз. Сырткы жактарды бири менен көбөйтүп алабыз. 4 көбөйтүлгөн 1 4 бөлүнгөн ички жактарды бири менен көбөйтүп алабыз. Тамыр 10 көбөйтүлгөн тамыр 10 эмнеге барабар? 10го барабар. Жана муну жөнөкөйлөп ала турган болсок, силер айткандай, суроодун жообу 0,4 болуп калат. Албетте, бул сурообуз үчүн Ош кыздар лицейи, Жалал Абад кыздар лицейи, Кадамжай лицейлери туура жооп бериптир. Бул сурообузга туура жооп бергенде. Азырынча сурообуздун туура жообу ушул типте. Сурообузга туура жооп бергендерди, туура жооп бергендерди куттуктайбыз. Жана бул суроонун жообун жазып алыш үчүн бир аз да убакыт беребиз. Мындан кийинки сурообуз силерге эскертип өтүп кетейин. Бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болот. Андан кийин силер менен 5 мүнөттүк бир тыныгуу беребиз. Тыныгуудан кийин кайрадан сабагыбызды улантабыз деп ойлойм. Азыр бул суроонун жообун жазып алганыңыздан кийин бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосун силер менен бирге иштеп чыгарабыз.
Сурообуздун жообун жазып алган болсоңуздар, анда бүгүнкү биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосун берип өтүп кетейин. Теңдөө менен чыгаргыла деп берилген суроо. Албетте, бизде экзаменде же болбосо жалпы республикалык тестилөөдө чыгышы мүмкүн болгон типтеги суроолордон бирөө. Жакшы, азырынча Б варианты деп жооп бериштир. Кадамжай лицей, ал эми Кадамжай лицейинде 2-класс болсо Тамрон деп жооп бериштир. Жакшы, Кызылка лицейда Б вариант деп жооп бериптир. Жалал-Абад кыздар лицейда Б варианты деп жооп бериптир. Жакшы. Башка жооп болгон лицейлерибиз болсо, албетте, аларда жоопторун программа аркылуу жазып калтырышса болот. Бүгүнкү сабагыбызда өзгөчө актив катышып жаткан Кадамжай лицейи, ар дайымкыдай жана Жалал-Абад кыздар лицейинин өзгөчө куттук өтөм. Андан сырткары Кызылка жана Ош кыздар лицейида бүгүнкү сабактарыбызда актив катышып башташты. Аларга да өзгөчө рахматымды айтып өтөм. Жана бул суроону силер менен бирге чыгарып көрөйлү. Биринчи, бизге бул типтеги суроолорду кандай чыгарсак болот? Теңдөө берилген суроолордо биринчи биз x жалгыз калтырышыбыз керек. Анын оңой жолу эмне кылсак болот? Биринчи, эки жак тең квадратка алып алып, сурообузду улантсак деле болот. Биринчи жол болбосо x жалгыз калтырсак деле болот. Биринчи мен x жалгыз калтырып алдым болсо x барабар 5 бөлүнгөн тамырдын ичинде 2,5 деп көрсөтүп алсак болот. X'и бул түрдө көрсөтүп алдык. Ал эми бизде бул жакта жоопто варианттарыбызда мындай жооп жок. Анда эмне кылып алсак болот? Эки жак тең тамыр 2,5 менен көбөйтүп алсак болот. Тамыр 2,5 көбөйтүлгөн тамыр 2,5. Албетте, бул методдор менен уланта турган болсок, өзүңөр көргөндөй сурообуздун улануусу же болбосо сурообуз үчүн көп убакыт алган бир типтеги жол болуп калат. Бул жактан өзүңөр көргөндөй 5 көбөйтүлгөн тамырдын ичинде 2,5 бөлүнгөн 2,5ды тамыр 2,5 көбөйтсөк 2,5 болот. Бул жактан 5 менен 2,5 бири-бирине жөнөкөйгөн 2 көбөйтүлгөн тамырдын ичинде 2,5 болот. Албетте, бул типтеги суроо жоопторда бизде вариант. Анда эмесе бул суроону оңойтуураак чыгаруунун жолу эки жактын тең квадратын алып алабыз. Өзүңөр көргөндөй биринчи бөлүк менен экинчи бөлүктүн тең, эки жактын тең квадратын алып алып, бул сурообузду улантсак деле болот. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй бул жактагы квадрат бир гана мезгилдин өзүндө тамыр 2,5 да жана x'ке да тийшелүү. Муну унутпайбыз. 2,5 тамыр 2,5дын квадраты эмне болот? Тамыр кетет, анда 2,5 өзү калат. Көбөйтүлгөн x'тин квадраты барабар 5'tin квадраты 25. Анда эмесе x квадрат барабар 25 бөлүнгөн бул жакта x'ти жалгыз калтырышым керек. Анда эмесе 2,5ды бул жакка алып өтүп алам. 2,5. X квадрат барабар эмнеге барабар болот? 25'ти 2,5ке бөлө турган болсом 10 болот. Албетте анда x'тин өзүн жалгыз калтыруу үчүн эки жактын тең тамырын алам. Өзүңөр көргөндөй эки жактын тең тамырын алганда x квадрат сыртта x болуп чыгат. Ал эми бул жакта болсо тамыр 10 деген жооп калат. Албетте, өзүңөр көргөндөй бул жакта эки ыкма менен деле жоопту чыгарышыбыз мүмкүн, бирок өзүңөр көргөн биринчи чыгарып көргөн ыкмабыз менен жоопко жетүү бир аз да оор, татаал, же болбосо биз каалаган варианттагы жооп чыкпай атат. Ал эми экинчи вариант менен болсо, өзүңөр көргөндөй биринчи жөн гана эки жактын тең квадратын алып алдым. Ал жол менен биздин сураган же болбосо бизге берилген варианттардагы жооптор келип чыкты. X барабар тамыр 10 деп. Албетте бул сурообузга Кадамжай лицейи, Кызылкыя, Жалал-Абад кыздар жана Ош кыздар лицейи, 4 лицей туура жооп беришти. Аларды жоопторго туура жооп бергендер үчүн куттуктап өтөбүз. Жана силер менен 5 мүнөттүк тынуу берип кайрадан онлайн сабак аркылуу жолугушканча деп калам.
Жалпы республикалық тестілеуге дайындалып жатқан оқушылар, сабағымыздың екінші бөлігін сіздермен баштайлы. Анда mesela сабағымыздың екінші бөлігінің бірінші сұраусына көңіл бұрып қойсаңыздар. Сабағымыздың кейінгі сұраусы төмендегідей. Бұл сұрау үшін 1 минуттық уақыт берейлі. Сұрауында шығарып көрсеңіздер болады. Әлбетте бұл типтегі сұрауларда қадан елесе бірінші болып жауап берді бұл вариант деп. Бұл типтегі сұрауларда сіздердің бірінші көңіл бұрышыңар керек болған нәрсе бізге берілген тамырлардың арасындағы амал жана ал амалға байланыштуу болуп, ал тамырлардың эки тамырдын тең даражаларына көңіл буруп өтүшүбүз керек. Жақсы, азырынча бұл сурообузга биринчи Кадамжай лицей, Кызылкыя лицей, Кадамжай лицей, жоопкер Жалал Абад кыздар лицейде жооп беришти. Алардын тең жооптору Б варианты деген жоопторда келип жатат. Жакшы, Б вариант деп жооп бергендер да бар. Анда биз бул сурообузду бир аз да убакыт берели, балким бизди YouTube аркылуу көрүп жаткан көрөрмандар да бул суроонун жообун чыгарышып жаткандыр. Андан кийин сурообузга сіздермен бірге шығарып көруге әрекет қылайлы. Азырынча башка жообун лицейлери жок. Анда эмесе сурообузду чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Биринчи, мен мага берилген тамырлардын экөөнүн тең даражасын карадым. Эки тамырдын тең даражасы эмне экен? 4 экен. Жана ал эки тамырдын тең арасында көбөйтүү амалы бар. Эгер эки тамырдын арасында көбөйтүү же болсо бөлүү амалы боло турган болсо, бөлмө амалы, анда эмесе мен аларды экөөнүн тең бир тамырдын астында жазып алсам болот. Анда эмесе жазалайын. 4-үнчү тамырдын ичинде 8 көбөйтүлгөн 8 бөлүнгөн 3 көбөйтүлгөн 8 бөлүнгөн 22. Албетте, мен буларды өз ара кайрадан сурообуздун жообун улантып турган болсок, бул жакта мен 8ди кантип жазалсам болот? 8ди 2-нин кубу деп жазалсам болот. Көбөйтүлгөн. Ал эми 32 болсо, 32 2-нин 5-чи даражасына барабар болот. Бөлүнгөн. Ал эми бөлүмдө болсо 3 көбөйтүлгөн 27. 3тү 3 көбөйтүлгөн 27-ни 3-түн кубу деп жазылсам болот. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта алым жана бөлүмдүн даражалары бирдей болгондуктан мен аларды башка кылып жазалсам деле болот. Кайрадан уланта турган болсок, 4-үнчү даражада тамырдын ичинде 2-нин кубу көбөйтүлгөн 2-нин 5-чи даражасы. Өзүңөр көргөндөй, негиздери бирдей жана эки сандын арасында негиздери бирдей болгон эки сандын арасында көбөйтүү амалы болсо, анда мен алардын даражаларын кошуп алсам болот. Анда эмесе 2 көбөйтүлгөн 3 плюс 5 2-нин 8-чи даражасы деп жазып алсам болот. Бөлүнгөн 4-үнчү даражадагы тамырдын ичинде 3-түн 1-чи даражасы көбөйтүлгөн 3-түн 3-үнчү даражасы. Анда эмесе өзүңөр көргөн бул жакта да негиздер бирдей болгон сандардын арасында көбөйтүү амалы болсо, анда мен алардын даражасын кошуп алсам болот 3-түн 4-үнчү даражасы. Анда эмесе жогорусу эмне чыгат? Же болсо алымды кандай деп жазалсак болот? 2-нин 8-чи даражасы 4-түнчү даражалык тамырдын ичинде 2-нин 8-чи даражасы мен 2-нин 4-түнчү даражасы көбөйтүлгөн 2-нин 4-түнчү даражасы деп жазалсам болот. Себеби бул жактан оңоюраак көрөбүз кандай тамырдын ичинен кандай сан чыгышын. Ал эми бөлүнгөн 4-түнчү даражалык тамырдын ичинде 3-түн 4-түнчү даражасы. Өзүңөр көргөндөй, биринчи алымда 2-нин 4-түнчү даражасы сыртка 2 болуп чыгат. Көбөйтүлгөн кийинки 2-нин 4-түнчү даражасы 2 болуп чыгат. Бөлүнгөн. Ал эми бөлүмдө болсо 3-түн 4-түнчү даражасы 4-түнчү даражадагы тамырдын ичинен 3 болуп чыгат. Барабар 8 бөлүнгөн 3 болсо 3-төн 8 деген жооп келип чыгат. Албетте бул сурообуздун туура жообу Б варианты. Бул сурообузга өзүңөр көргөндөй Кызылкыя лицейлери, Жалал Абад кыздар лицейи да жооп беришиптир, туура жооп беришиптир. Туура жооп берген лицейлерибизди кечиресиңер, албетте Б варианты 2 көбөйтүлгөн 2. Жөнөкөй каталар менен албетте ката варианттарда белгилеп алышыбыз мүмкүн. Албетте мен кылган каталарды кылбагыла деп каталар өтүп кетейин. Анда эмесе туура жообубуз Б варианты. Бул сурообузга кайрадан карап турган болсок, Жалал Абад кыздар лицейи, Кызылкыя
лицейлери, Канамжай лицейлери жооп беришиптир. Туура жооп бергендиктери үчүн аларды куттуктап өтөм. Жана сурообуздун жообун жазып алыш үчүн силерге бир аз да убакыт берем. Albatta ekzamen учурунда өзүңөр көргөндөй кичине мурда мен да көп бул типтеги каталарды көп кайталайм. 2 көбөйтүлгөн 2-ни жана түздөн түз 8 деп жазылган мезгилдер болду. Азыр азмырда сиздер көргөн болсоңуздар керек. Экзамен мезгилинде же болбосо ушу жалпы школа тестилер мезгилинде коюп окуп, албетте шашылыш деген нерсе силер үчүн болбошун, силерге кайрылып өзүңөр көргөндөй шашылып жатканда көбүнчө биз каталарды кетирип алабыз. Албетте мен кетирген каталар сыяктуу эле. Ошол себептен мен силерге түсүнүңүздөр деп айтып калам. Анда эмесе кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Сабагыбыздын кийинки суроосу төмөндөгүдөй. Албетте бул жакта өзүңөр көргөндөй биз сабагыбыздын башында эле белгилеп өтүп кеткендей тамырлар менен байланышкан суроо. Кызылча лицей 2 деп жооп бериптир. Жакшы, бирок бул жакта силер үчүн кайталап өтүшүм керек болгон нерсе. Биринчиден бул суроолорду мурда чыгарган болсоңуздар деле кайрадан чыгарып көрүүңүздөрдү силерге айтып өтүп кетмекмин. Себеби бул жакта өзүңөргө да пайдалуу болот деп ойлойм. Бул жакта бул типтеги суроолорду биринчи өзүңөр көргөндөй алым жана бөлүм менен байланыштуу болгон суроолор, рационалдык түрдө берилген тамырдык суроолор. Бул жакта бөлүмдө албетте эмне болбош керек? Биз бул типтеги суроолордо бөлүмдө эч качан тамыр болушун каалабайбыз. Анда эмесе биз бөлүмдөгү тамырды жоктуруп алууга аракет кылабыз. Жакшы, азырынча бул суроолорубузга Кызылча лицей, Казанчай лицейлери, Ош кыздар лицеyi жооп беришти. Албетте башка лицейлерибиз да бул суроону чыгарып жатышат. Жалал абад кыздар лицейи 2 деп жооп бериптир. Жакшы. Анда эмесе биз бул суроону силер менен бирге чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Биринчи, мага берилген бул жактагы 2 бөлүккө бөлүп алам бул суроону. Биринчи бөлүк, ал эми экинчи бөлүк. Биринчи бөлүктө өзүңөр көргөндөй бөлүмдө тамыр менен байланышкан бир бөлүкмө бар. Мен ал бөлүкманы жок кылып алышым керек албетте. Анда эмесе 2 бөлүнгөн 2 плюс тамыр 2. Албетте бул жакта өзүңөр көргөндөй 2 плюс тамыр 2деги мен тамыр 2-ни жок кылып алуу үчүн оңой жолу кайрадан эле мен ошол эле бөлүмдөгү сандарды өзүмө жазып алам. 2 жана тамыр 2-ни жазып алдым. Бир гана өзгөргөн нерсе алардын арасындагы амал. Ал эми плюс болсо минус болот, минус болсо плюс болот. Бөлүнгөн 2 минус тамыр 2. Өзүңөр көргөндөй эки жактын баардыгын жазып алдым. Анда эмесе бул барабар, канчага барабар? Барабар 2 көбөйтүлгөн тамырдын ичинде качан ичинде 2 минус тамыр 2. Ал эми бөлүмдө болсо оңойраак жолдору биринчи сандардын квадраты себеби өзүңөр көргөндөй эки жакта тең биринчи сандар бирдей, экинчи сандар да бирдей. Бир гана өзгөргөн алардын арасындагы амалдар. Анда эмесе мен бул суроолорду оңойраак чыгара алыш үчүн биринчи сандын квадраты, биринчи сандын квадраты 2-нин квадраты 4 минус ал эми экинчи сандын квадраты, экинчи сандын квадраты тамыр 2. Тамыр 2-нин квадраты эмне болот? Албетте 2-ге барабар. Барабар 2 көбөйтүлгөн качан ичинде 2 минус тамыр 2 бөлүнгөн 4 минус 2 болот. Өзүңөр көргөндөй бул жакта 2 менен 2 бири-бирин жөнөкөй келет. Бирок бул жакта көбүнчө биздин көңүл бурушубуз керек болгон нерсе бул жакта 2 менен калган качан арасындагы сандардын арасында көбөйтүү амалы бар. Ошол гана мезгилде гана биз буларды жөнөкөйтүп алсак болот. Ал эми калган мезгилдерде мындай кылууга мүмкүн эмес. Көбөйтүү болбосо. Барабар 2 минус тамыр 2. Биринчи бөлүктөн өзүңөр көргөндөй 2 минус тамыр 2 деп жазып алсак болот экен. Ал эми экинчи бөлүктү карай турган болсок 2 бөлүнгөн тамыр 2. Бул жакта өзүңөр көргөндөй эле кайрадан эле бөлүмдүн өзүндөгү тамыр 2-ни менен жазып алсак болот. Анда эмесе
нерсе 2 көбөйтүлгөн тамыр 2. Алымда алемин бөлүмдө болсо тамыр 2 көбөйтүлгөн тамыр 2. Тамыр 2 менен бөлүнгөн көбөйткөнүздө 2ге барабар болот. Бул жактан да 2 менен жөнөкөйлөтүп алат жана барабар тамыр 2 деген жооп келип чыгат. Ана меселен мага берилген биринчи бөлүкчөдөгү 2 бөлүнгөн 2 плюс тамыр 2'nin ордуна 2 минус тамыр 2 жазып алам. 2 минус тамыр 2 алемин кошулган плюс 2 бөлүнгөн тамыр 2'nin ордуна болсо жөн гана тамыр 2 деп жазылса болот. Ана сөзүм мына минус тамыр 2 плюс тамыр 2 биrbirин жөнөкөйлөтүп кетет. Барабар 2 деген жооп келип чыгат. Албетте бул суроого Кадамжай Кызылкыя, Ош кыздар лицей жана Жалал Абад кыздар лицейи бул суроолорубузга туура жооп беришкен. Баардык лицейлерибизди туура жооп бергендер үчүн өсүп куттук этем. Жана бул суроонун жообун жазып алыш үчүн силерге 1 мүнөттүк убакыт берем. Андан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантабыз. Сурообуздун жообун жазган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды уланталы деп айтмакмын. Кийинки сурообуз анда эмесе теңнемени чыгаргыла. Албетте, бул теңнемени кичине мурда буга окшош болгон бир теңнеме суроолорун чыгардык. Кадамжай жана Кызылкыя лицейлери бат-баттан эле суроолордун жообун жазып жатышат, жакшы. Башка жооп болгон лицейлер болсо, албетте, аларда жоопторун жазып калтырышса болот. Жакшы, азырынча Кадамжай лицейи 9 деп жооп бериптир. Кызылкыя лицейи 9 жана Ош кыздар лицейи 9 деп жооп бериптир. Андан сырткары башка жооп бербеген лицейлерибиз бар. Албетте биз аларды да күтүп турайлы. Балким алар да жоопторун жазып калышар. Жалал Абад кыздар лицейи да бул сурообузга 9 деп жооп берди. Жакшы, анда эмесе бул сурообузду чыгарайлы. Албетте, бул типтеги суроолорду чыгаруу оңой жолу. Биринчиден, мен мага берилген тамырдын даражасына карайм. Мага берилген тамырдын биринчи тамырдын даражасы албетте 2 болгондуктан, мен 2 жактын квадратын алып алам. Албетте, квадратын алып турган болсом, анда эмесе бул эмнеге барабар болуп калат? X көбөйтүлгөн тамыр x'ке барабар болуп калат. Теңнеменин сол жагы, ал эми оң жагы болсо, бул жактагы квадрат 3 жана тамыр 3 тиешелүү болгондуктан 3'түн квадраты көбөйтүлгөн тамыр 3'түн квадраты деп жазсак болот. 3 деп жазып алсак да болот. Жана бул жакта өзүңөр көргөндөй кайрадан эле эмне калды? Тамыр x калды. Муну да кайрадан эмнеден чыгарып алыш керек? Тамырдын ичинен чыгарып алыш үчүн кайрадан эле анын да тамырдын даражасы да экинчи даражада болгондуктан эки жактын тең квадратын кайрадан алып алгам. Анда эмесе бул квадрат x'ке да жана тамырга да тиешелүү болгондуктан x квадрат көбөйтүлгөн тамыр x барабар 3'түн квадраты. Бул квадрат бир гана мезгилде буга да тиешелүү. Анда эмесе
3'tün kvadraты. Bu ne degeni? 3'tün 2'nin ikinci derecesi. 3'tün 4. derecesi. Bu koyduğun 3'tün 2 derecesi dep жазалsak болады. Өзүңөр көргөндөй x куб барабар 3'tün 6 derecesi dep жазалsak болады екен. Же болбосо оңайраак жолу x куб барабар 3'tün 2 derecesinin kubu dep жазалsak болады. С 2 koyduk. 3 kayradan 6'ga барабар. Анда эмесе кубтар bir-birini жөнөкөйлөтүп алды. x барабар 3'tün kvadraты же болсо 9 деп айтып кетсек болот. Сиздер атына Кадамжа лицей, Кызылкыя, Ош кыздар тең Жалбат кыздар лицей. Албетте бүгүнкү сабагыбызда өзгөчө ушул 4 лицей активдүү катышып жатышат. Бул лицейлерибизге өзгөчө рахматымды айтып өтүп кетем. Жана суроону жазып алыш үчүн бир аз да убакыт берейин. Андан кийин кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Сурообуздун жообун жазган болсоңуздар, анда эмесе кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Эсептегиле деп берилген суроо, же болсо бул суроону кыскача жөнөкөйлөткүлө деп деле айтып койсок болот. Бул суроо бир аз да татаалга окшоп көрүнүшү мүмкүн. Албетте, бул жерде да жаңы бир ыкманы силер менен кошо үйрөнүп өтүп кетебиз. 1 минуттук убакыт берели, андан кийин суроону силер менен чыгарып көрөлү. Жакшы, азырынча Кадамжа лицейи Тамурасына 3-1 деп жазыптыр. Кызылкая лицейде ошол сыяктуу жок. Кадамжа лицейи 2-класста. Жакшы, азырынча башка жооп болгон силер болсо, аларды күтүп турайлы. Андан кийин кийинки сабагыбызды башка суулар менен сабагыбызды улантайлы. Ош кыздар лицейде жооп берди. Root of 3 minus 1 деп. Жакшы. Бир аз да күтөлү. Балким башка жооп болгон лицейлерибиз да бардыр. Барбы? Силерге берилген убакта өз аягына жетти деп ойлойм. Анда эмесе суроону жообун силер менен бирге чыгарып көрөлү. Биринчи, бул типтеги суроолордо тамырдын ичине карай турган болсом, тамырдын ичин жөнөкөйлөтүп алганга эч кандай бир жол жок экендиги көрүнүп турат. Анда эмесе мен тамырдын сыртындагы экини, бул экини тамырдын ичине киргизип көрөм. Тамырдын ичине же болсо квадрат тамырдын ичине кантип киргизсек болот. Барабар. Тамырды квадрат тамыр жазып алдым. Ал эми 2 квадраттык тамырдын ичине киргенде 2-нин экинчи даражасы болуп келет. Себеби буну сыртка чыгарганда 2 болуп чыкса, ал эми ичине киргенде квадрат болуп. Квадрат даражасы болуп келет. 1 минус тамыр 3 бөлүнгөн 2 деп жазып алсак болот экен. Албетте муну. Анда эмесе, бул жакта өзүңөр көргөндөй 2-нин квадраты 4-кө барабар. Мен 4-тү качан ичиндеги ар бир сан менен көбөйтө турган болсом, 4 көбөйтүлгөн 1, 4 минус 4 көбөйтүлгөн тамыр 3 бөлүнгөн 2 деп турат. Бир аз да жөнөкөйлөтүп турган болсок. Анда эмесе, бул жакта 4 менен 2 жөнөкөйлөтүп кетет, жана бул жерде 2 деген сан калат. Анда тамырдын ичинде 4 минус 2-нин 3-чү
darajasi 2 ko'rilgan kvadrat tamırın içine 3 deb belgilep o'tib ketsak bo'ladi. Anda mesela, emi bu sorunu qanday chiqarsak bo'ladi, же bo'lsa qanday jo'nakölsek bo'ladi. Себеби ko'pincha bizda variantlarda bu tipde, же bo'lsa ушул сыяктуу кыска бойдон жоопторду калтырып коюшпайт. Anda mesela men sizler менен бирге биринчи сабагыбыздын башында кайталап өтүп кеткен бир ыкманы эскертип өтүп кетейин. Биринчи, бул жерде 2 болсо, жана ичкерде 2 тамыр болсо, бул биринчи тамыр, өзүңөр бул экинчи тамыр. Бул бул биздин биринчи тамырыбыз, бул экинчи тамырыбыз. Анда mesela мен эң ичкеридеги санды кандай жазып алсам болот? Көбөйтүү түрүндө жазып алышым керек. 3 көбөйтүлгөн 1 деп жазып алсам болот. Ал эми экинчи тамырдын ичиндеги санды болсо, кошуу түрүндө жазып алышым керек. Анда mesela бул 4тү 3 плюс 1 деп жазып алышым керек. Эмнеге 3 плюс 1 деп жазып алдым? 2 плюс 2 деп деле жазып алсам болот. Албетте 2 плюс 2 деп деле жазып алсам болот. Бирок бизге берилген жөнөкөйлөтүп алуу ыкмасында биринчи сандар жана экинчи сандар бири-бири менен бирдей сандар болуш керек. Ошол себептен 3 плюс 1. Анда эмесе жөнөкөйлөтүп алам. Мен биринчи санды тамырдын ичине жазып алам 3, ал эми экинчи санды да тамырдын ичине жазып алам 1. Ал эми булардын арасындагы кошулган болот, плюс болот же минус болот. Ал плюс же минус экендиги бул жердеги тамырдын ичиндеги амалга байланыштуу. Тамырдын ичиндеги амал минус болсо да бул жерде минус болот. Барабар тамырдын ичинде квадраттан 3 минус ал эми 1 квадраттан ачканда 1 болот. Анда эмесе бул сурообуздун жообу Кадамжай, Кызылкая жана Ош Кыздар лицеи. Кандай? Тамыр 3 минус 1 деп белгилеп өтүп кетсек болот. Бул сурообузга туура жооп берген бул 3 лицейибизди куттуктап өтөйлү. Жана бир азда бул сурообуздун жообун жазып алуу үчүн силерди күтүп турайлы. Андан кийин сурообуз менен сабагыбызды улантабыз. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Теңдемени чыгаргыла деп берилген суроо. Албетте бул сурообуз бир аз да татаалдаштырылган. Биз бир аз да бул суроону оор деп деле айтып өтүп кетсек болот. Бирок муну жөнөкөй гана жана оңой ыкмалар менен силер менен бирге чыгарып көрүүгө аракет кылабыз. Кадамжай лицеи 30 деп жооп беришти. Жакшы, башка жооп болгон лицейлер болсо, аларда жөнөтсө болот. Кадамжай лицейинен кийин Жалал абад Кыздар лицеи да 30 деп жооп бериптир, Кызылтай лицеи да 30 деп жооп бериптир. Жакшы. Башка жооп болгон лицейлерибиз да болушу мүмкүн. Бир аз да аларды да күтө турайлы. Же болбосо бизди YouTube аркылуу көрүп жаткан көрөрмандар болсо, алар да балким жоопторун жазып калтырышар. Албетте бул типтеги суроолорду же болбосо берилген
мына суроолорду оңойраак чыгаруу жолдорун карап өтө турган болсок, өзүңөр көргөндөй теңдеме менен байланышкан суроолор, көбүнчө теңдеме менен байланышкан суроолордо өзүңөр көргөндөй чыгаруу жолдорубуз теңдеменин даражасына же болбосо бул жактагы тамырдын даражасына байланышкан жолдор менен чыгарабыз көбүнчө бул суроолорду. Башка аларды албетте жазып калтырышаар. Анда эмесе суроонун жообун силер менен бирге чыгарып көрөлү. Албетте кичине мурда да силерге айтып өтүп кеткендей, бул типтеги суроолордо биз биринчи теңдемелер менен байланышкан тамырлар жөнүндөгү суроолор чыгарып жатканда, биз албетте тамырдын даражасына карап суроолорду чыгарып көрөбүз. Биринчи, биз бул тамырларды карай турган болсо, квадраттык тамырлар болгон үчүн эки жак тең биз экинчи даража менен экинчи даражасын ала алабыз. Анда эмесе x плюс тамырдын ичинде x плюс кайрадан x плюс деген улантып кетсек болот. Суроолорубузду барабар 6-нын квадраты 36. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта кичине мурда эле кайра көрүп өткөн болсоңуз керек. Бул жер канчага барабар болгон болчу? Тамыр менен кошо алганыбызда бул жер 6-га барабар болчу. Анда эмесе бул жакта кайра эле ушул нерсе кайталанып жатат. Бул канчага чейин кайталанып жатат? Бул жакта 3 точка менен 3 чекит менен белгиленден караганда бул аягы жок, чексиз уланып жатат. Анда эмесе биз мында түздөн түз 6-га барабар деп жазып алсак болот экен. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй x плюс 6 барабар 36 деп чыкты. Бул жерден да x барабар 36 минус 6 барабар 30 деген жооп келип чыкты. Силер көргөндөй. Албетте, бул жакта бир аз да көңүл бурушубуз керек болгон нерсе, кичине жана жөнөкөй чекиттер менен бул суроолорду оңой жолдор менен чыгарып алсак болот. Албетте, бул жолдорду Кадамжай лицейи, Жалал Абад кыздар лицейи жакшы көрүшкөн экен. Албетте, алардын жооптору туура болуп чыкты. Бул суроонун жообу 30. Сурообузга туура жооп берген лицейлерибизди өзгөчө куттуктап өтөм жана бул суроонун жообун жазып алыш үчүн бир аз да убакыт берем силерге. Жакшы, суроонун жообун жазган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Албетте, бир аз да өзгөчөлөнгөн суроолордон бул сурообузду кантип чыгарышыбыз мүмкүн. Бир аз да убакыт берели бул сурообуздун жообун чыгарып алыш үчүн. Кадамжай лицейи 2 тамыр астында 3 деп жооп берипти. Кызыкай лицейи 2 root of 3 жакшы. Ош кыздар лицейи 2 root of 3 деп жооп бериптир. Жакшы. Башка жооп болгон лицейибиз да болушу мүмкүн. Балким аларды да күтө турайлы.
Кадамжай лицейи, Кызылкая лицейи жана Ош кыздар лицейинен башка жооп болгон лицейлерибиз болсо, албетте бир аз да убактыбыз калды. Аларда бул суроозда жооп беришсе болот. Жакшы, азырынча башка жооп болгон лицейлерибиз жок. Анда эмесе сурообузду чыгарып көрөлү. Биринчи, өзүңөр көргөндөй, тамырдын ичин кантип жөнөкөйлөтүп алсак болот, же болбосо кантип эсептеп чыгарсак болот. Бул жерде бир гана ыкма оюбузга келиши мүмкүн. Кайсы ыкма? Тамырдын ичиндеги бөлүмдү карай турган болсок, бөлүмдө тамыр менен байланышкан туюлмалар бар. Анда эмесе биз бөлүмдү тамырлардан арынтып алышыбыз керек, же болбосо тамырларды жок кылып алышыбыз керек бөлүмдөгү. Аны оңой жолу тамырдын ичине, кайра эле тамырды узатып алам. Тамырдын ичин эмне менен көбөйтүп алам? Өзүңөр көргөндөй, бөлүмдөгү сандар менен көбөйтүп алам. 2 тамыр 3. Бул жакта алардын арасында минус деп жазып алам. Себеби бул жакта плюс болсо, бул жакта минус болот. 2 минус тамыр 3. Анда эмесе сурообуздун жолун уланта турган болсок. Тамырды жаздым. Ал эми 2 минус тамыр 3 көбөйтүлгөн 2 минус тамыр 3. Өзүңөр көргөндөй 2 тең 1дей нерсе болгон үчүн 2 минус тамыр 3-түн квадраты деп жазып алсам болот. Себеби өзүңөр көргөндөй 2 минус тамыр 3 көбөйтүлгөн 2 минус тамыр 3. Ал эми бөлүмдө болсо, өзүңөр көргөн биринчи сандардын квадраты, 2-нин квадраты 4 минус ал эми экинчи сандардын квадраты, тамыр 3-тün квадраты 3-кө барабар. Анда эмесе барабар тамырдын ичинде 2 минус тамыр 3-тün квадраты, ал эми бөлүмдө болсо эмне калды? Жөн ара 4 минус 3 1 калды. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй алымда 2 минус 3-тün квадраты гана калды. 2 минус 3-тün квадраты сырткы эмне болуп чыгат? 2 минус тамыр 3 болуп чыгат. Албетте силер айткандай эле. Бул сурообузга Кадамжай лицейи, Кызылкая жана Ош кыздар лицейи туура жооп беришти. Калгандар үчүн бир аз да күтүп турам бул суроонун жообун жазып алыш үчүн. Жана андан сырткары силерге кошумчада бир вопрос же болбосо бир суроо берип өтүп кетейин. Бул сурообуз кандай суроо? Кайрадан эле көбүнчө биз жалпы республика тестилөөдө колонка түрүндө берилген суроолордо чыгышы мүмкүн болгон суроолор. Силерге кичине мурда да сабагыбыздын биринчи бөлүгүндө эскертип өткөн болчумун. Ушул типтеги суроолордон бирөө. 3-чү даражада 4 же болбосо 5-чи даражада эмне дейли? 6 дейли. Бул биздин биринчи колонкабыз, бул биздин экинчи колонкабыз. Бул суроо тест түрүндө силерге берилгенде кайсы жоопту бермеңер. А, Б, В, Г деген жооптор бар. Колонка түрүндө берилген суроо. Бул суроондо жоон жазып калтырсаңыздар болот. Анда күтүп турам. Жакшы, Кадамжай лицейи А деп жооп берди, Кызылкая лицейи да А вариант деп жооп беришти. Башка жооп болгон лицейлер, аларды күтүп турайлы. Жалал Абад кыздар лицейде А варианты деп жооп берди. Башка жооп болгон лицейлерибиз Ош кыздар лицейде А вариант деп жооп берди. Бир аз да күтүп турайлы. Анда эмесе сурообузду чыгарып көрөйлү силер менен. Бул сурообузда албетте биринчи көңүл бурушубуз керек болгон нерсе тамырлар менен байланышкан, алардын даражалары менен байланышкан нерсе. Биринчи 3 жана 5. Булардын жалпы бөлүүчүсүнөн кайра турган болсо 3 менен 5-тин жалпы бөлүүчүсү
15. Anda mesela men iki жактын тең 15 darajasını alsam болады. 3 daraja daha 4 15 derecesi jana 5 derecede tamırdan 5 derecesi. Bu iki жактын суросун чыгарып алганыңызда өзүңөр көргөндөй бул суроодо оңойраак чыгуусу үчүн кандай жазсак болот? 3 кылып жазып алганыбызда 4'ün 5. derecesi türünde bu sorunu olarak жазылса болот. Ал эми бул жакта болсо 6'нын 3 derecesi türünde көрсөтүп алсак болот. Албетте, өзүңөр көргөндөй, буларды ар бирин бирден көбөйтүп чыкканыбызда 4'ün 5. derecesi менен байланышкан суроодо кандай кылып көрсөтсөк болот? 16 көбөйтүлгөн 4 деп көрсөтүп алсак болот. Ал эми кийинкисин болсо 36 көбөйтүлгөн 6 деп көрсөтүп алсак болот. Албетте, биз эки жактын көбөйтүп алганыбызда силер үчүн албетте көрүнүп тургандай эле оңойдон эле биринчи А колонкасы чоң экендиги түзүлгөн турат. Албетте бул сурообузга кайсы лицейлер кызыкка, жалпы кыздар лицеи, ош кыздар лицеи жана Кадам жай лицейлери туура жооп берип өтүштү. Бизде көбүнчө кайрадан кайталап өтүп кетем. Жалпы республикалык тест түрлөрдө колонка түрүндө берилген суроолордо ошо даражалар менен байланышкан суроолор көп чыгышы мүмкүн. Ошого кичине көңүл буруп койсоңуздар силер үчүн да пайдалуу болот деп ойлойм. Анда эмесе силер менен бүгүнкү сабагыбызды ушул жерде аяктасак деп ойлойм. Тамырлар менен же болбосо тамырлар менен байланышкан темада силердин сурооңуздар болсо, суроолорго жооп бергенге даярмын. Калгандар үчүн калган 5 минутта башка суроосу болгондор болсо, албетте күтүп калам. Жалал кыздар лицеи силер үчүн да рахмат. Кыздар лицеи силер үчүн да рахмат. Башка суроосу болгон лицейлер болсо, албетте чакырам. Кадам жай лицей силерге да чоң рахмат. Чоктал лицей эмне үчүн компас менен даярданып жатабыз дейт. Биринчиден, бул суроолор албетте жалпы республикалык тест түрлөрү менен тыгыз байланышы барбы? Байланышы бар деп айта алам. Бирок жалпы республикалык тест түрлөрдөн оор болгон, оор деңгээлдеги суроолор. Албетте силер бир гана мезгилдин өзүндө бизде өзгөчө себат лицейлеринде, көбүнчө инженерия факультеттеринде же болбосо ошол математика менен байланыш тыгыз байланыш болгон факультеттерде окуйм деген окуучуларыбыз көп болот. Албетте алар үчүн бизде ОРТ деңгээлинен бир аз да оордоштурулган эмне керек? Оордоштурулган математикага байланыштуу болгон суроолор келип чыгат. Ошол себептен биз ОРТ деңгээлинен бир аз да оор болгон сабактар менен оор болгон деңгээлдеги китептерди же болбосо ошо компас китебин колдонобуз. Ошол себептен компастын китеби менен сабактарыбызды алып барабыз. Андан сырткары азыр жалпы республикалык тест түрлөргө мындан сырткары башка колубузда чындыгын айтып өтө турган болсок, себат лицейлеринде бирдей материал болгон бир гана компастын китеби гана бар. Башка китептер ачыкчасын айтканда жок деп айта алам. Ошол себептен компас менен гана даярданып жатабыз. Башка суроосу болгон лицейлер жок болсо, анда эмесе сабагыбызды ушул жерде аяктайлы. Сабагыбызга активдүү катышып жатканыңыздар үчүн баарыңызга чоң рахмат айтам. Жана кайрадан эмки жума, экинчи күн 4:30-да
жолукканча деп калам. Саламатта калыңыздар.